Азыркы тапта кайда барбайлы кандайдыр себептер менен же жашоодогу кыйынчылыктан уланбы санаа тартып, кыжаалаттанып, же болбосо бөөдө кырсыктын кесепети менен ден соолуктун запкысын тартып, ошол илдеттен арылуунун жолун издегендер көп эле кездешет. Бүгүнкү көрсөтүүбүздө көп жылдан бери кыйнаган оорунун азабын тартып жүрүп, эми шыпаасын таптым деген Айзада айым ачык оюн ортого салган эле. Мен деген врачка бардым, мен деген иглотерапевтке бардым, мен деген массажчтерге бардым, бирок бири да мындай результат бере алган жок. Мен уйкунун дарын өзүнчө иччүмүн, давлениянын өзүнчө иччүмүн, бүт баарын өзүнчө күнүнө 5-6 тан дары иччүмүн да, бирок бияка келгеним бар, Кудайга шүгүр, уйкунукун да ичпейм, давленияныкын да ичпейм да. Өзүнөн өзү эле бүтүн уйкум деле нормалдашып эле, уйкум менен уйкуга тойбойм, эртең араң турам да, кечин деле 7-8'de деле мен жок уктап калам. Уктай алышмайсың, дары постоянно рецепт менен дары алып ичишмин да. Анан кийинки күндөр бербей калышкан уже сен уже 2 жылга кетип барат, наркоман болуп кетесиң деп бербей калышкан уже мага. Анан уже кечип бараткан уже проблема мен мындай уктап аткан элге суктанчумун да, кандай кишилер уктайт депчи. А көрсө уктаса болот экен, лечение алса болот экен, дарысыз эле лечение алса болот экен деп ушул жака келип мен сездим да. 4 жылдан бери албайсыз, ошол 10 күндөр бияктан алдым. Азыр мисалы үчүн элементарный могул жерде пешеходдон өтөп, ошол жерден өтө алчу эмесмин да. Мен лечение үчүн чыгам да көчөгө, кийин жардам сурасаң, өзүң инсульт болсоң, башыңа айса отурбайсың үйүңдө деген ушкондар болгон. Жетелеп коюңуз тиже десең, отурбайсың үйүңдө анда депчи. А мисалы үчүн жырганыма көчөгө чыккан жокмун да. Мен кийим алайын деп же бир базарлайын деп чыккан жокмун. Мен ушу лечениеге деп чыкчумун көчөгөчү. Анан азыр мына Кудайга шүгүр, тияктан бияктан тетип өтө кызым өзү таңылып, апа өтүп калыптырсыз депчи. Кетем да таягы жок эле көтөрүп алам да. Анан кошторлорум шылдыңдай тей, Айзада сен таякты эмес таш үчүн көтөрүп жүрөсүң депчи. Сен таягын көтөрүп эле жүрөсүң го депчи. Кандай диагноз коюшту эле, канча жыл мурун? Мага 4 жыл мурун инсульт койгон, башыман операция болгон. Почти 1 жылдай төшөктө жаттым да, баспай калдым. 1,5 жыл дегенде уже боюм токтотпойм десем калп айтам. Боюм токтоткон жокмун, бирок мындай үйдөн да шилдеп калдым да. Уже бутум шилдегенден баштап эле мен ушу ден соолуктун айынан жүрөм да. Андан кийин мен бутумдун баскана шөгөр кылып жүрө бериптирмин, оказывается кол да керек экен. Мен колду унутуп коюптурмун да. Колум азыр мен бияка ошо бутума, колума келип атам бул жерге. Азыр колум көтөрүлчү эмес, колум мындай көтөрүлүп минекей. Анан бутум дагы мындай тырышпай калдым, оларым резко тырышып калчу, балтырларымчы. Булар эч Кудайга айткым, эч дары ичкен жокмун мен. Бир таблетка дары ичкен жокмун, ишенесиздерби? Дем салуу менен. Дем салуу менен ушинтип бир толук бир дары ичкен жокмун. Эчтеке кылган жокмун да, даже массаж да кылбайм деле. Өзүнөн өзү көтөрүлүп эле демдин күчү керемет экен, действительно керемет экен, баарыңыздарга айтмакмын. Бизди немебиз да, пендебиз да. Биз мындай шыпаны бардык жерден издейбиз, дарыдан издейбиз. Бирок биз өзүбүз мусулман болгондон Алла Таалам шыпаны любой жерден берип койду. Мисалы мага азыр мен ойлоп атам ушу демден берди шыпаны депчи. Мындай бейтаптардын аз убакыт ичинде дене боюна дем күч пайда болуп, өзүнө келе баштагандыгына эмне себеп деген сурообузга жооп издеген элек. Орусу инсульт болгон. Бара жанагы колу иштебей калган. Буту деле араң иштеп неметип калган, таяк менен баскан. Өзү жалгыз жүрө албаган, таяк менен көчөдөн мындай перекресткадан өтө албач элем дейт. Азыр 10 күндүн ичинде колу жазылып, башына жетип, буту таягы жок базып, өзүм базып, канча немелерди базып калдым дейт да. Дагы келет да киши, да. Ооба келет. Ошо колу иштеп толук жанагы немесин өзүнө келмейинче келет да. Ал эми көп жыл мурун жүрөк оорусуна кабылып, көптөгөн кыйынчылыкты баштан кечирген дагы бир жарандын дартына даба болгон учурун өз оосунан уксак. Замирбек Аксудан болом. Бул жака келгеним эмес, бул киши менен таанышканыма 12 жыл болду. 12 жыл мурда грузовой машина айдачумун, ошондо ооруп жолдо келатып эле жүрөк кармап калган. Ошону мен 4 жыл, 14-жылга чейин больница барбаган, больница деле калбадым. Акыры больницалар деле принимать этпей калганга Кудай Таалам ушу кишиге жолуктуруп калды. Ошондон бери Кудайга шүгүр, инфаркт деген нерсе жок. Ушу кишиден лечение алгам.
14-жылдан бeri tanıyım da. Anam былтыр kışında жүрөгүм сыгылгандан республиканский кардиологияга кайрылдым. Биринчи жатканында да 10 жылда ушул жерде жаткан болчумун. Только стенд деп турган. Акыркы жылдары больница стендтен башка нерсе предлагать этпей калды. 600 миң сом акча табып келип, болбосо өлөсүң деп турган. Мен өлө берейин, выписка алып чыгарып койгула деп чыгып кеткен былтыр. Январдын 18-19 болчу. 2021. Ошол келип кайра эле бул кишиден лечение алдым. Шүгүр ушулга чейин жашап эле атам. 10 күнгө жетпейсиң, 1 айга жетпейсиң деп эле коркутуп атты эле. Стенд койдурган жокмун. Сразу стенд койдуруп атпай. 3 стенд койдурасың 200 миңден. Аны да 5 жылдан кийин алмаштырыш керек экен. Кайра эле ошол акчага. 3 стендке эң арзаны деп 200 миңден 600 миң сом акча сурады. Ушу Мирахимовдун эбесинде. Первый помощьта бербей кыйнашты да булар. Кудайга шүгүр азыр ушундай кишилер бар экен. Кудайдын көзү түш болсун жашап атабыз го. Уже 14 жыл болду бул оору менен чалдыгып, коркуп жүргөнүм. Андан кийин бул кишиге жолуккандан кийин мен көп жака каттадым. Россияга барып аттым, Кытайга кирип аттым. Азыр Кудайга шүгүр 2 жака чыкканда коркпой да калдым да. Мал менен келип турасызбы бияка? Мен азыр кичине табым жок болсо эле ушул кишиге келем. Кичине дары ичпейм. Башым оорузат эле дары ичпейм. Кичине дем салат, башты кармап берет, болду, жазылат. Көп эле больницага дары деле ичип көрдүм, аз дары да эч нерсе ичким келбей калды. Ушул кишинин деми деле күчтүү, өзү деле мындай караштырып дем салат да. Эмнегедир мага жагат. Айрым адамдар бар да, сиз өзүңүз сыяктуу эмнелерди берип, докторлук кыдырып, кандай эле таппай жүргөндөргө карата бир оюңуз болсо, кайрылууңуз болсо айтып берсеңизби? Кайрылууну тааныштарга бүт эле айтып келем. Бул өскөн экенин деми да күчтүү, бул кишинин лечениясын толук алыш керек да. Толук албаган адам лечениясын ал, лечение алдым же болбосо бир жолу дем салдырып кеттим деген бул болбойт. Канча убакыт болуп кетти? Ушу дем салганы где-то бир 6 күн, 7 күн, 10 күн ооруга жараша болот экен да. Мисалы үчүн мен былтыр 20 күндөй лечение алдым. Ошо больницадан чыгып кетип туруп. Кудайга шүгүр леченияны болгондо толук алыш керек, ошондо результат берет да. Ага чейин результат жок. Азыркы тапта учур талабына ылайык салттуу медицинанын алкагында кванттык терапия жолу менен кайрылгандардын дартына даба болуп, эм түшүрүп жаткан Өскөнбай Медетбеков жаш курагында өзү дагы катуу ооруга чалдыгып, кийин сакайып кеткен соң элге дагы жардамын бере баштагандыгын айтат. Жалал аттын аксына болот. Аксын Үчкоргон деген айына болот. Бул ишти кылып калган өзүм биринчи ооруп, авария болуп катуу ооругам. Ошондон айыгыштын аракетинде анда жаш элем. Аракет кылып жүрүп анан ушул ишти кылып калдым окшойт. Ошол себеп болуп калды окшойт да. Кичине намаз окуп калдык. Анан бул иштердин аркасынан канткенде айыгат, кандай болот, Куран аяттарын окуп, намаз окуганда анча жеңилдеди. Мен катуу ооругам, ошо моюн сынган, анан баш аткыр теперлер болгон, доктурлар эми жакшы адам болбойт деп неме кылышканда. Бул 85-жылдары болчу. 85-жылдары аябай катуу оорудум. 6-7 жыл ооруп жүрдүм окшойт катуу. Анан ошо менен күрөшүп жүрүп, анан ушул нерселерге жетиштим окшойт да. Дарылап калган көбүнчө 12-жылдан бери болуп калды. Эми адамдар неме кылып, Куран аяттарын окуп дем салам. Анан дем менен ошо баягы Кыргызстарда оорулар жандуу жансыз болуп бөлүнөт да. Жандуу зыяндарды, жандуу ооруларды ошо биринчи кетирип, андан кийин Куран ошо энергия менен адамдардын баягы нервтерин ар бир клеткаларын восстановить эткенге аракет кылам да. Ошондой восстановить этилет өзү негизи. Бул менин методум негизи азыр медицинада жок. Эми азыр баягы чыгып келип атат, мына чет мамлекеттерден, немелерден квантовый медицина деп, квантовый терапия деп. Биздин метод ал ошол аныкталган квантовый медицинага караганда
андан жакшыраак да. Астан кандай сезеппи? Биздики негизи мындай медицинский мен алып караганда азыр квантовый медицинага кирип кетет эми азыр. Эмисте Кыргызстанда мындай нерсе жок да негизи. Медицинада эми азыр кирбеген ал нерсе. Чет мамлекеттерде немелерде болуп атат. Чет мамлекетте өзгөчөлүк кайсы? Алар кантип аралашат? Улар көбүнчө баягы адамдын өздүгүн таптырып туруп, анан ошо энергиянын себебинен дарылашат да. Булардыкы мисалы үчүн баягы айыкпай калган ооруларды 1 жыл, 2 жылдап дарылашат. Ой менен деген ар ким ар кандай жактан неметет да. Ошо биринчи өздүгүн таптырып туруп, анан кийин баягы энергия менен иштешип, ошо 1 жыл, 2 жылдап дарылашат өстүн немесин. А биздики эми жанагындай ракка окшогон оорулар болсо, ошо 1 айдан 3 айга чейин да. Ага чейин деле неметип калышы мүмкүн. Бул өзү менин методум ошо энергия менен иштөө да. Энергия менен иштөө. Кашада окуйм, кашада окуп, кашада деген сөздү баягы көп түшүнүшпөйт. Кашада деген ошол илимдин баягы дем салуунун баягы уруксатын алып даражасын жогорку даражадагы немеси да. Дем салуунун жогорку деңгээли. Эмде баягы молдеке дешип коет. Молдекелер баягы бөлүнүп кетет да шариятта. Куран боюнча, шарият боюнча, шарияттын закону боюнча, хадис боюнча, анан кийин бул биздики баягы таапкерлик жакка кирип кетет, айыктыруучу жагына кирип кетет. Көзгө көрүнбөгөн айыктыруучу жагына кирип кетет. Анан баягы көп эле баягы дем салдырганда дем салдырышат дагы. Ана жакшы болбодум дейт да, же убактылычалык жакшы болуп барып туруп кайра неме болуп кеттим дейт. Эми буну бардыгы дем сала бербейт да. Дем салганда бардыгы дем сала берсе жөнөкөй жаш балдарга же жаңы илешип калган нерселерге дем салса болот. Мындай катуу ооруп калган оорулардын өзүнүн жолу бар да. Өзүнүн жолу бар, өзүнүн коду бар, ар бир нерсесин сезип туруш керек. Жок. Кайра тескери немелерин тийгизип коюшу мүмкүн. Бизде жанагы жандуу оору деген дагы эки бөлүнүп кетет да. Кара дубадан болот, каргыштан болот. Ошол оорудан мындай инфаркт, инсульт, рак ооруларды бүт ошондон пайда болот да. Почти 95% ошондон пайда болот. Физический денеден пайда болгон оорулар аз да. Ошолор баягы айыкпаган, медицинадан айыкпаган оорулар ошо көбүнчө ошо жандуу оору деп коет кыргыздарда. Үчүн бул дем салганда адамды оорудан айыгат. Анан ошол доктор жол изеп болуш керек ошол. Алты омуртка талкаланып кеткен да. Докторлор анан профессорлор айтты, алмаштырабыз алты омуртканы, бирок инвалид болуп каласың. Анан инвалид болуп калсаң эмне керек ордон бул жана ой менен дарылаган нерсени аракет кылам деп анан чыгарып бергиле деген, чыгарып бергенден кийин 6 ай медитация кылганда 6 ай ошо ой менен жакшы болгонун элестетип неметип берген. Эми 6 ай эмес, 6 жума. 6 жумада 2 сааттан медитация кылган, бирок менин оюмду дейт, өзүм докторлугу мен окугам да, анан жанагы профессорлордун айтканы оюм бузуп кетип атты дейт да. Бирок 6 жумадан кийин гана толук медитацияга түштүм, 1 саатка кеметтим дейт. 6 жумадан да 3 жума дагы ошо медитация кылган, жанагы 6 омуртка бүтүндөй жакшынак болуп чыгып кеткен да. Анан бул анан кийин ошондо сөз берген экен, мен ошону баягы элдерге жайылтам деп. Анан баягы окумуштууларды аппараттары менен алып, анан адамдар менен жолугушууларды өткүзүп текшерген да. Ошондо ушул айтат, ошо адамды жана атом молекула, адам ар бир нерсе атом молекуладан турат да. Ошо жана атом ортодогу неме бул дейт материалный дейт дагы, жанагы тегерегиндеги неме бул энергия дейт да. Барлык нерсе ошондон турат дейт. Ошондо ар бир нерсе 99% энергиядан турабыз дейт. 1%ге жетпеген 0,001% гана материалный нерсе дейт да. Ошон үчүн биз ой деп квантовый деген бардык ааламдагы бардык нерсени бириктирген нерсе бул энергиянын немеси менен булар ойлоп отуруп жана жакшы болуп кеткен да, ошону таркаткан эми. Мен ойлоп отурсам дем деген эмне? Кыргыз айтып турат да. Дем деген бул энергия да. Дем деген кубат. Демди салгандан кийин ошо энергия берилгенден кийин иммунитет көтөрүлөт. А ооруду качан жеңилет? Иммунитет көтөрүлгөндө иммунитет жеңет да. Эми бардык жагынан алып караганда дагы эми бизге багы кыргызчылыктын медициналык жактан аныкталбаган менен көп пайдалары азыркы медицинадан жогору турат да. Мен дарысыз дарылайм, ошо дем салам, ошо нерген айттым го, мен колумдун ичи менен ошо баштан баштап ушундай энергия айлануу системасын калыбына келтирем, нервтерди калыбына келтирем.
кайсыл жерде барып такалган болсо ошол жерде барып кармайм да. Кармайм да. Негизи меники массаж эмес бул. Башка сөз жок да, негизи массаж да бул. Бирок мен жаңы общий массаж кылбайм, ошо кийимден, чукураак кийимдин сыртынан эле тамырды кууп барып иштетип коем кул иш менен. Анан бул тамырды бергенде билбейм эми Кыргызда эми кандай эмне. Бул нерсени ачып. Орну таат экенсиз. Ооба. Кайсыл жерге кайсыл жерге барып такалып атат, кайсыл иштеп атат, кайсыл нерв тамыр. Оорунун баары нервге байланыштуу да, бул баардыгы эле билет, нервге байланыштуу. Мен ошол нервди неметип, калыбына келтирем. Оюнду оңдоо деп айтып атпайбы бизде? Эми биринчи оюнду тазалаш керек. Эми ошол ой менен оңдолгон баягы немелер көп, бирок баягы көбүрөөк убакыт кетет да. Ал эми жанагындай ооруп калгандар, көбүрөөк уже убайымага түшүп, стресске түшүп калгандарга буларга жардам керек да. Ушундай нерсе, мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы, бир курста ошол нерседен, ошол зыяндуу нерседен тазалайм деп. Ошондо кадимгидей ою кетет, жаман ойлор кетет, өзүнө келет, жүзүнө күлкү келет, кадимгидей беттеринин, дененин терисиндеги өзгөрүүлөр өзүнө келет да. Сизге кайрылам дегендерге айтып койсоңуз, кайрылуу катары кандай сизге байланыштуу болот, кантип болот? Мага кайрылса ошо телефон аркылуу байланыштуу болот. Телефон номерун айтып коеюн. Телефон номерум 0700 50 31 08. Азыр эми ушул осколордун тегерегинде, Азыр ушул жерде бул немеде азыр жаңы баштап неметип атабыз. Бул офисте Ош базары Берекеттин маңдайында Кулиева 20 3-этаж 3 кабинетте азыр ошо социальный проекттин негизинде азыр кичине иш алып барып атабыз.